Күн сайын бизге ондогон адамдар социалдык тармактардагы коомчулукка кызыктуу публикациялардын шилтемелер жөнөтүшөт. Бул силердин жардамыңар менен көзөмөлдө торубуз бар деп айтсам болот. Мен бул үчүн силерге абдан ыраазымын. Бирок баарын текшерүү мүмкүн эмес албетте. Ал эми кээ бирлери биз кыргызстандыктар үчүн абдан маанилүү. Мисалы бул Инстаграмдагы видео. Бул VIPJet учуу биз эми жеке учак менен аралга учуп бара жатабыз деп жазылган. Жеке учак менен учуунун баасы автоунаанын баасы менен салыштырылат. Бул ар бир үй бүлөнүн колунан келбейт. Аккаунттун ээси ошондой эле курорттогу эс алуусун жана Бишкектин жанындагы элиталуу VIP шаарчадагы 2 кабаттуу үйдөгү жашоосун көрсөтөт. Сүрөттөрдүн биринде атасы менен түшкөн сүрөтү бар. Биздин мүмкүнчүлүктөр аны сүрөт аркылуу таанууга мүмкүндүк берет. Бул Кубандыков Жаныбек Абдывахитович. Расмий кызматын тапкан жокпуз, бирок аны президент менен ар кандай иш-чараларда көрүп турабыз. Бирок бул эле эмес. Биз аны 21-жылы Таластагы үгүт иштери учурунда президенттин жанында көрөбүз. Жана 19-жылы президенттин апасынын жаназасындагы ага окшош адамды көрсө болот. Кээ бир публикацияларда ал президенттин инвестициялар боюнча кеңешчиси катары көрсөтүлөт. Бул аккаунттун ээсинин апасы. Анын аты Кайрылбекова Медина. Ал акыркы шайлоодо жогорку кеңештин депутаты болуп шайланган. Резюмесинде жакында эле мугалим жана жеке ишкер болгонун жазган. Анын атына 3 фирма катталган. Алардын баары 24-жылы ачылган же кайра катталган. Экөөнүн директору анын бир тууган иниси Ыбыкеев Талгат Кайрылбекович. 2 жылдын ичинде 2 фирма тең 6 миллион сомдон ашык бажы төлөмдөрүн төлөгөн. Бул жөнөкөй мугалим жана жеке ишкер үчүн чоң сумма. Ийгиликтин сыры эмнеде? Кантип Кыргызстанда кыска убакыттын ичинде жөнөкөй мугалимден ири бизнестин ээсине айланып, жогорку кеңештин депутаты болуу мүмкүн? Биз бул суроого так жооп таба элекпиз. Анын күйөөсү Кубандыков Жаныбек, Садыр Жапаровдун жакын адамы жана анын инвестициялык кеңешчиси бул сырды толук ачып бербейт. Депутаттын туулган жерин карап чыктык. Кайрылбекова Медина өзүнүн өмүр баянында Түп районунда төрөлгөнүн жазат. Ошол эле учурда анын иниси жана фирмаларынын директору Ыбыкеев Талгат Кайрылбекович Кең Суу айылында катталган жана добуш берет. Эскерте кетсем, Садыр Жапаров да ушул айылдан. Эми жыйынтыктап көрөлү. Садыр Жапаров бийликке келгенден кийин бир үй бүлөнүн жашоосу түп тамырынан бери өзгөрдү. Жеке учактар менен учуу байлыктын эмес, өтө байлыктын белгиси. Ал эми үй бүлө башчысы президентке жакын жана кеңешчи болуп турганы бул мыйзамсыз баюу жана коррупция боюнча текшерүүгө негиз болот. Ал эми кеңешчинин жубайы жок эле дегенде президенттин айылдашы. Бирок биздин оюбузча андан дагы тыгыз байланыш бар. Эгерде сиз жогорку кеңештин депутаты Кайрылбекова Медина Кайрылбековнаны Садыр Жапаровдун үй бүлөсү менен эмне байланыштырарын билсеңиз, бизге жазыңыз. Биз менен Signal мессенджеринде байланышсаңыз болот же Темиров Live PM.me почтасына жазыңыз. Бүгүн факт-чек рубрикасында элдик текшерүү жөнүндө айтып беребиз. Социалдык тармактардын колдонуучулары өздөрү жалганды ашкерелешти. Бул учурда патрулдук кызматтын жалган маалыматын. Баары ушул окуядан башталган. Ал видеого түшүп калган. Здания на карте были другими. Например, взлетная полоса номер 1 в те дни так не называлась. Ее называли Англией или Британией. Хотя он был совершенно уверен, что Лондон всегда назывался Лондоном. Маселе мындай. Жашы жете элек өспүрүм айдоочулук күбөлүгү жок туруп, каршы тилкеде мыйзамсыз орнотулган жарык сигналдары менен бара жаткан. Социалдык тармактардагы комментарийлерге караганда, бул окуя тууралуу видео
кайгул кызматынын башкармалыгынын баракчасында да болгон. Бирок кийинчерээк ал өчүрүлгөн. Эгерде сиз аны сактап калууга жетишсеңиз, анда аны бизге Темиров Live PM ми почтабызга же сигнал мессенджерибизге жөнөтүп коюңузду суранабыз. Видеонун өчүрүлүшү көп наразычылыктарды жаратты. Жол кайгыл кызматы жаңы видео жарыялады. Айдоочуга карата тиешелүү протокол түзүп бердик. Жанагы видео боюнча азыр мына тонировкасын сырдык. Айдоочуга карата тиешелүү протокол түзүп бердик. Там жокту машинасын айдап кеткем, жашты калтырдым. Азыр протокол түзүп беришти элең. Бирок бул абалды ого бетер курчутту. Анткени социалдык тармактардын колдонуучулары өздөрү факт чекти жүргүзүп, машинанын алмаштырылганын аныкташты. Дөңгөлөктөрүнөн жана Toyota'нын корпусундагы белгисине карап, кээ бир колдонуучулар жашы жете элек бала менен чогуу жүргөн күзөтчүнү таанышты, кээ бир колдонуучулар машинаны дагы таанышты. Рамиз биле алмайсыз. Herkes değil mi? Lişme istiyor, değil mi? Айдап кетет. Бул жардайды жогорку кеңеште вице-спикер Болот Ибрагимов дагы билдирди. Бул президенттин иш башкармалыгынын жетекчиси Каныбек Туманбаевка байланыштуу ачык эле өз билемдик жана жазасыздыктын көрүнүшү биринчи жолу болуп жаткан жок деп. Урматтуу Эркебек Жумабекович, Умуткан Нургазиевна, милиция кызматкерине кол салуу болбойт. Күч колдонсо болбойт. Сиз билгендей, бир нече убакыт мурун мамлекеттик кызматкерлер Ош базарга сатуучулар менен жолугушка барганда милиция кызматкерине белгисиз адамдан күч колдонгон. Мамлекеттик кызматкер белгисиз бир нерсени чеккен, тамекиби же билбейм. Ага кандай чара колдонгонсуңар биз да билбейбиз, анткени массалык маалымат каражаттарында маалымат жок ал боюнча. Андан сырткары кече белгисиз жарандар, сиз билсеңиз керек, стробоскоптор колдонуп жол эрежесин бузган. Ал автоунааны айып короого киргизбей, башка унааны киргизип салды. Ошол бүт маселе боюнча бир эле адам жанында болуп атат да. Ошого мыйзам чегинде чара колдонуп, бүт териштирип, бизге кат түрүндө жооп бериңиздер суранат атайм. Чоң рахмат. Эгер башка учурларда бир нерсени далилдөөгө, текшерүүгө туура келсе, бул жерде баары ачык эле көрүнүп турат. Бийликтегилер башкалардын баарын келесо деп эсептегендей ой калтырат, же аларга жарандардын пикири баары бир болуп калганбы? Ал эми иш жүзүндө бул кызматтык жасалмачылык жана мыйзам иштебеген кол тийбестер кастасынын бар экенин дагы бир далили. Бул рубрикада биз иликтөөлөрүбүздөн кийин эмне жооп алынганы же эмне болгону тууралуу айтып беребиз. Бул аптада салык кызматынын Ташиевтердин үй бүлөсүнүн бизнеси тууралуу видеосу чыкты. 4 жыл мурунку иликтөөбүздүн кайталанышы же уландысы экени көрүнүп эле турат. Бул видеонун астында жана талкууларынын негизги темасы ушул болду. Бул таң калыштуу эмес. Анткени алар биз ошол кезде эле тапкан фактыларды сенсация катары көрсөтүштү. Болот Темировдун иликтөөсүнө тиешеси жок. Бул экөөнүн эч кандай эки башка байларындай бири-бирине эч кандай тиешеси жок. Кыргыз Petroleum компаниянын жетекчиси Матисаков Байгазы Камчыбек Ташиевдин бир тууган эжесинин уулу. ЗАО КПК заводунун ошол малдагы жетекчиси Байгазы Матисаков деген Ташиевдин жээни болгон. 11 апрелдеги жергиликтүү шайлоодо Назгүл Айдарова депутаттыкка өткөн эмес, бирок 16 апрелден тарта анын Region Oil компаниясы экспорттук жана импорттук операцияларды активдүү жүргүзө баштаган. Region Oil фирмасын караганда Айдарова Назгүл Кубанычбековнун ысымы чыгат. Ал Ата журт партиясында бухгалтер болуп иштеп келгени, мындан башка да Кыргыз Petroleum компанийден мунай алган фирмаларга байланышы бар экени белгилүү.
Назгүл Айдарова деген адам менен сиз кызматташасызбы? Сиздин бухгалтериңиз болуп иштешет, бухгалтер болуп иштейт. Бирок ошол эле мезгилде регион оюлдун да жетекчиси катары катталат экен ал. Ал Же туугандык байланышыңыздар барбы? эч кандай туугандык байланышыбыз жок. Ошо бизде иштейт да. Эскерте кетсем, дал ушул иликтөөдөн кийин мага чөнтөгүмө баңгизат таштап коюп, кылмыш ишин козгошкон. Бирок журналисттердин наразычылыгынын жана ИИМ имаратынын алдындагы митингдердин аркасында мени эч жакка кетпөө жөнүндө тил кат менен бошотушкан. Им важно забрать наши компьютеры. Бирок ошондо Таш же Ташиев бизди калпычы кылып көрсөтүү үчүн баарын жасаган. Темиров Лайв сайтындагы жүргүзгөн иликтөөлөрдүн баардыгы карандай калып. Бирок убакыт баарын өз ордуна койду. Бизди камакка алуулар да, кылмыш иштери да, балдарды балдар үйүнө тапшыруу коркутуулары да, башка адепсиз ыкмалары да сындыра алган жок. Биз жөн гана журналисттердин принциптерин карманып, баарына карабай иликтөөлөрдү чыгарууну уланттык. Алар биздин туура экенибизди капыстан же көздөрү ачылгандыктан эмес, Ташиев президент болгусу келгендиктен таанышты. Ал эми Садыр Жапаров бул кызматтан айрылгысы келген жок. Ал Ташиевди дарыланып жатканда кызматтан алып, мамлекеттик пропаганда анын кыңыр иштерин көрсөтө баштады. Президент Ташиевке жакын адамдарды кызматтан кетирип, эң башкысы Ташиевдин үй бүлөсүн мунай коррупциялык кирешесинен ажыратты. Бир ай чыдабай Ташиев кечирим сурап өлкөгө учуп келди. Алла Тааланын ыраазычылыгы үчүн ушул бүгүнкү айт намазынын урматына кимдир бирөөнү ушул убактарда капа кылып койсом же кимдир бирөөгө туура эмес мамиле кылып койсом, мен ар бир мусулман калкыман кечирим сураймын. Жана ушул айт намаз маалында, то есть орозо маалдарында жалган жала таратып, ар түрдүү ушак сөздөрдү таратып, ар түрдүү жаман болбогон нерселерди айткан, жана ошолорду тараткан ар бир адамды дагы мен Алла Тааланын ыраазычылыгы үчүн, айт намаздын урматы үчүн кечирдим бардыгын. Кечирдим. Мындан ары мындай жаман иштерге барышпасын, жаман сөздөрдү, туура эмес маалыматтарды таратышпасын. Мага Ташиевдин жарым кечирим, жарым коркутуулары эми кызык эмес. Президенттик аппарат бардык репрессиялар менен кылмыштар Ташиевдин иши дегендей түр көрсөтүп жатат. Эми баары адилеттүүлүк жана мыйзам боюнча болот экен имиш. Кийинки жумада муну далилдөөгө мүмкүнчүлүктөрү бар. Ленин райондук сотунда жубайым Махабаттын үстүнөн сот болот. Мыйзамга ылайык иш кылып, аны толугу менен актап чыгаргыла. Эгерде бүткүл дүйнөгө укуктук мамлекет куруп жатканыңарды көрсөткүңөр келсе, анда журналисттер же болсо Кыргызстандын жарандары менен болгон мамилеңерди оңдогула. Элди коркутуп үркүтүүнү токтоткула. Ар жерден бийлигиңерге коркунуч жана революция көрө бербегиле. Эч кимге силердин бийлигиңер кереги жок. Абал курчутуп жаткандар дал өзүңөрсүңөр, силердин аракеттериңер. Муну түшүнө турган убакыт келди. Бир эле жол бар. Жөн гана кылмыш кылбагыла жана мыйзамдарды бузбагыла. Өзүңөрдү башкалардан жогору койбогула. Урматтоо менен Болот Темиров. Көрүшкөнчө.